Достор, буюрса мен бүгүн Токиого карап жолго чыгып атам. Жөн эле барып кыдырып келгени, Японияны кыдырып келгени. Токио, Киото, Осака жана Хирошима деген 4 шаарды барып көрүп келем. Мен үчүн бул Япония өмүр бою баргым келген абдан кызыктуу бир мамлекет болгон. Азыр эми ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Сөзсүз барып кызыктуу эмнелерди байкасам, эмнелерди көрсөм, видео тартып, ушул каналга жүктөйүп, жазылып койгула, эгер силер дагы кызыксаңар. Анда ошо Японияда жолугабыз. Токиого бир гана Ташкенттен түз рейс бар экен. Ошого буюрса азыр Ташкентке учуп атам. Сейчас примерно за 20 минут, 15 минут доедем. Да? Доедем до Плова, да. До Бешказана. Ушул Ташкенттин Бешказан деген тамак экен, ашы. Saat 10'dan 13 öttü деп көрсөтүп турат. Токиого түштүм. Ташкенттен Токиого чейин 7 saat 20 минутада келдик. Азыр буюрса паспорттарды текшерет, багажды алам. Анан шаарга чыгып кетем. 次は駒込、お出口は右側です。各駅山手線はこの時間です。この電車にはДостор, азыр Токио шаарына келдим. Ошол шаардагы биринчи сезимдерим менен бөлүшүп кетейин деп атам. Биринчи аэропорттон поезд менен шаарга келип, шаарга чыккан учурда, мына Шинжуки деген станциядан шаарга чыкканда өзүмдү бир чындап эле ушул убакка чейин эч бир өлкөдө болбогондой сездим. Башкача, башка бир дүйнө, башка бир киного түшүп калгандай бир сезим болот экен. Аэропортто түшкөндө аэропорттогу навигациялар, жардамдар оңой эле, бар жокту оңой таап кетесиңер. Стамбул же дагы ушундай чоң шаарлардын аэропортторун көргөн болсоңор, ал жерде өтө турист көп, өтө адам көп. Биринчи түшкөндө башың айланып, чарчап болосуң. Бул жерде андай эмес экен. Эмнегедир Токио дагы өтө чоң шаар, бирок турист андай көп эмес экен. Аэропорт мындай бош эле көрүндү да мага. Оңой эле таптым. Буга чейин келерден мурда Бишкекте интернеттен караган элем. Аэропорттон кийин шаарга кантип жетем, метрого кантип түшүш керек, билетти кантип алыш керек, кантип акча алыш керек, баягы банкоматтан. Ошол маалыматтарды бир аз карап алган элем. Ошол жерде көрсөтүлгөнгө караганда дагы оңой болуп чыкты, бар жок. Оңой эле жолун таап кеттим. Азыр эми бул мен ушул жерде турган жер бул Шинжуки деген район экен. Интернеттен Токиодо эң кайсы жерде калганды сунуштайсыңар деген суроолор көп талкууланып тур. Ошол жерде көбүнчө Шинжукини айтышыптыр. Ошого мен дагы ушул жерде калам. 2 күн бул жерде калгандан кийин буюрса баягы белгилүү скоростной поезд менен, япондордун белгилүү скоростной поезди менен Киото шаарына барам. Киотодо 3 күн туруп,
кийин Осакага барам. Осакадан кийин атом бомбасы түшкөн Хирошимага барам. Хирошиманы көргөндөн кийин кайрадан Токиого келип, бул жерде дагы 2-3 күн туруп, анан Бишкекке кайтам.